тыңшашып тура бербейлі, ким не дейт экен деп. Азыр дүйнө тополоң. Бири качып кетип аткан, бири кууп кетип аткан, бирөө кордолуп аткан, бирөө кор болуп аткан, бирөө коргонуп аткан. Шыгылса азыр мындай ишенич жок. Тополоң эле болуп атат. Мунугу территория чек-ара ар жак бер жактардын баардыгын тактап коюп болсок, бул нерсе токтобойт окшойт ушу. Бир нерселерди чечишип алыш керек болот. Анын үстүнө армия жөнүндө эле сөз болуп калса, биздин эл дагы ушу сүйлөй берет да. Биздин армиянын колунан эмне келет? Колунан эчтеке келбейт. Алар бизди коюп биринчи өздөрүн коргоп алсынчы дейт эле. Бизди жамандаганда эле силерди башка жактын армиясы келип коргоп бермек беле? Вариантыңар жок, айла жок, биз коргойбуз, биз. Деле башка варианты бардай эле тиги нар жакты бир туруу эле түрктөрдү мактап кетишет, биз өз үстүндө эч эмебиз жок. Анан эле кыйын болуп эле сүйлөсөк эле оозубузду көптүрүп эле, ай биз деген батырдын урпагыбыз, Манас атабыз деген Кытайды чапкан, минткен, тигинткен. Туура. Манас ата жердин территориясын чоңойткон, элди бириктирген, баккан. А сенчи? Сен каякты чоңойттуң? Кимди бактың деген суроону өзүбүз көрсө сүйлөй албайбыз кайра. Анан даргдаңдап эле кыйкырып эле батырдын урпагыбыз, батырдын. Өткөндө дагы батырдын урпагыбыз десек бирөө айтат, жок. Ал батырдын урпактары калбай калган окшойт. Батырлар согуш талаасында эле кайтып келбей калып, по-моему биз жанагы от жаккан, кой кайтарган, жылкы баккандардан эле төрөлүп калгандар окшойбуз дейт. Батырдыкы жок окшойт депчи. Мындай карасаң дал келет да. Ушу жылкычын менен эле койчунун балдарына окшошпуз да, мындай кокту талашып эле ушул эле койдун малдын туягын санап эле экиден эле ушундай арылдашып эле турабыз да, мындай бир башкачабыз. Армияга келгиле десең, өткөндө бир айтат, азыр армияга барбай эле коюш керек. Неге десең, азыр тренировка кылып өзүң чомонткениң менен асмандан эле бир ракета түшсө эле жоксуң, даже стойкага турганга жетишпейт экенсиң. Ошо ракетаны да бирөө жөнөтөт да тура, бирөө келип басып жүрөт, анан келет да, өзүнөн өзү эле келип калбайт да. Аны да бияктан баскылап тозуп калыш керек да, бирөө керек да. Исхак Разаков деген кыргыздын стратег, мамлекеттик ишмер, ойчул, акылман, не деген сонун сөздөрдү айтып, не деген кыргызга кызмат кылып кеткен киши, ошонун бир сөзүн эле баарыбыз эле жабалактап эле ошо сөздү айтабыз. Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом таза болот деп эле бакырып эле. Аны бизге айтпаптыр. Аны аялына айтыптыр Исхак Разаков, аялына. Чын? Аялына бирөөлөр пальто кийгизе коюп, мындай пакта коюп, бир ишин бүтүрүп алалы дешкен окшойт. Анан кийин эле келип эле аялын уруштур. Сен таза болсоң, мен таза болсом, анан коом таза болот деп. Эгерде бизге айтканда ачык эле айтмакта турабы? Силер таза болсоңор, биз таза болсок деп эле ачык айтмак. Бирок бизге дагы айтыптыр. Бирөөлөрдүн күчтүүлүгүнөн эмес, өзүңөрдүн алсыздыгыңардан корккула деген экен. Аткан жеринен жылкетін тартып келебиз бери. Үйрөтүп койбосо болбой калды. Жок дегенде мынтыкты кандай кармап, кантип атат экенин үйрөтүп коюш керек болот. Биз өзү армияга туура эмес кылып алып атабыз да, мына карапайым элдин балдарын алып келип атабыз. Алар эчтеке билбейт экен да. Алар мынтык кармаптыр. Көрүп атасыздар. Мынтык кармаган эме соңуркап кетип, баз үйрүп атылып кетип атат. Ок деген арбал экен да. Атылып кеткенден анан барып темирге тип, ал ошондон ары кетип калбай, кайра бул жактагы темирге тип, кайра келип чекесине тип калат. Атылды кете бербейби десең октагы. Ошентип эле баягы командирлерге сөз тийип эле курадык, Журналисттер келе калса качып эле ары бери дыргактап эле. Ошон үчүн байдын балдарын алыш керек да. Алар готовый солдат, Жанында жүрөт алардыкы. Аларга үйрөтпөйсүң, аларды ап эле карматып койсоң, даже ала келет алар өздөрү. Бүгүндөн баштап шундай болду. 18 жаштан 25 жашка чейинки балдарды 2 жыл служба кылдырышкан. 1 жыл менен пастеле барып эле түштөн кийин кайра келип калып атышат. Ал эми 25 жаштан 35 жашка чейинкилерди 1 жыл служба кылдырышкан.
35 жаштан 45 жашка чейинкилерди 6 ай, 45тен 50-ге чейинкилерди 3 ай, 50ден 60га чейинкилерди 2 ай, пенсияга чыккандарга 1 жума нормаль болот. Эми көндүрүп коюш керек да, аксакал болсо да турабы? Азыр биз кыргыз армиясын коргойм деп өзүнүн каалоосу менен келген, ар түрлүү себептер менен келген аскерлерди бул жака чакырып алат. Аскерлер! Какыла! Kalçelem meşikten sekirip Faridam, 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 faridam. Kusaşı bilirdik. Бол! Ырдаган ырың кара. Фаридам, фари. Булар да эс тарт эле кыз. Мындай мекен жөнүндө ырдаса болбойт. Түндө кечинде. Жасам чечинип. Анан? Мени билбей калат го деп келди командир Бекинип. Биринчи мени чапты, анан кийин буну чапты. Окшошкандар. Ырдаган ырларын кара. Ушул менен кантип мекен коргойт, Кыздар жөндөрдө болот. Фаридан, силер ырдап жүргөндө Фаридалардын баарын алып кетип калдыңар ким? Силер Фаридасы жок калдыңар уже. Түстөр кыла. Разыков. Ассаламу алейкум. Не oldu? Ne oldu? Dur oradan. Çakır var Murat koy. Razıkov. Assalamu aleykum. İşleriniz yaxşı, uydagilar yaxşımı? Tinchmi? Bola chaqa. Мындай болот. Бул сага көчө эмес. Разыков дегенде мен деп жооп бересиң. Уктуңбу? Не дейт экенсиң? Men. Тур ордун. Разыков. О, эмес. Мен. Siz bir Razıkov. Sen. Екі өзі Razıkov келеміз ғой? Қандай? Men, sen. Başlaylan. Түстөр. Командирам Razıkov. Başlaylan тате. Разыков дегенде мен деп эле аз мына аяктан үйрөнчү. Стакеп. Men болуш керек. Менде тура. Мен болуш керек эмес. Жөн эле мен. Түшүндүңбү? Түшүндүм. Стакеп. Жөн эле мен. Тиин алып эле кой. Жөн эле мен. Кайсыны алып коюн? Жөн элени алып кой. Болду. Мен. Стакеп. Жөн элени алып койдум, мен эле. Буларга кантип түшүндүрөсүң? Стакеп. Окопко батпай калгыча армияга келбей каякта жүрдүң? Окоптун сыртында. Эмне болуп келип калдың? Армияга? Экенди сүйүп эле келип калдым. Кантип сүйүп калдың? Мекенди сүйүш үчүн мекенден сыртка чыгыш керек. Туура. Анын үстүндө чоң ажы айткан. Мекенди коргоп атканда каралып турган кареке тосого тарам деп. Молодец. Жашың канчага келди? 38. Уже чал болуп калыпсың го? Жок, дагы бар. Молодец. Өз эркиң менен таасирленип алымдарыбызга молодец. Чын. Көп жигиттин мекенчил мындай сезимдерин козгоду. Ошо алымдардан Алла разы болсун. Молодец. Мына болбосо сенин миңиңе да кирмей эмес, мекендин экен. Бирок ошентсе кеч болсо да түшүнүп келгениң үчүн рахмат.
мурда кийин көчөгө чыгып жүргөн балабы? Сен жашооңдо өзүң мушташкансыңбы? Ооба. Киммен? 3-классында мушташкам. Анда дагы акырына чыкпай калганбыз, ажыратып койгон. Сен эчтекеге жарабайсың. Мына солдат карачы, сүрү бар. Эч Через булицу өткөдөт кум. Молодец. Мен жашоомдо биринчи жолу өз калоосу менен мекенди коргойм деп келген дал ушундай аскерди биринчи Апа, не утуды? Прист ойлочу. Муну бир чапсаң ата дейт, бир чапсаң апа дейт, бир чапсаң аке дейт. Сен ушу мындай ургулап эле канча бир тууган экениңди санап койсоң болчу да экен, а? Кой, братан. Көгала кылып коесуң го дейм. Неге? Мен көп бир тууганмын. Молодец. Разыков. Унутуп калдым. Я перепутала. Бери кел, дотам. Не болду сага? Иштеке? Не өзүңө келе албай атасың? Не болду? Просто делем тоостун денесин өкпеди. Түстөр! Түстөр дотам! Кыйгырбай эле коюңчу. Түстөр! Эмне чалкалайсың? Кыжалат болбоң. Çalkalap kessem kalkalap. Kayrele gelem tonkalap. Tonkalap kessem kalkalap. Kayrele gittim çalkalap. Түс! Assalamu alaikum. İşleriniz yaxşımı? Denizaltlarınız yaxşımı? Kançaga çıktın Ha? Kançaga çıktın deyim. 37'ge çıktım. Tanışlar olsa 38'e çarpı koymuş mu? Sen ne ol gelip kaldın? Rossiyaga ketiş gerek boldu. Get örmekmi? Pasportum süre götüp kalıptır. Anam? Pasport stolga barsam военный biletim bar ödedi. Anam? Военкоматка barsam silerge jönöttü go. Ne dep? Uşakka barsaң beret dedi go. Bürösü çındap mekendi korgoyun dep gelse, ekinçisi dünya kovalap ele gelip olgan eme okşayt bu la? Tutar. Военный biletke geldim de. Oyen veletke? O. Военный bilet berseniz ele ketetilim de. Sen oyen velettim da spravkaga gelgem degende aytasın go? O çında böyle mekenge iş вообще тиешем жок менин. Мынауга барып келип алыптыр. Мен бир барып келейин деп атам да. Ошого военный билет берип койсоңуз жакшы болот. Тыстай. Военный билетке. Süzangıra! Sola kara! Razıkov! O? Oң, solga kara tutam mesela. Sütür! Оң жактан бирөө жарым келип калабы дедим. Аякта. Военный билет. Süzangıra! Başta oңga burgula! Башты дейби? Sen emne aytkanды atkarbay atasың, Мен башым айланып калды, каяка карайбыз. Төстür! Süzangıra! Solga karagıla! Солго карадык мына. Sen nelе elеңде өле оң жақта қарап отасың? Мына жактан душман келип калабы деп атам да. Душман любой жақтан келіп қалышы мүмкін, тура. Оңдан келіші мүмкін, солдан келіші мүмкін, қапталдан, арқаңан, алдыңан, төңен да келіп қалышы мүмкін. Тура. Бирок армия деген армия. Приказ берилди би? Аткаргын. Үйрөнөбүз. Мен силерге азыр үйрөтөт окшойм. Патриот деген кандай экенин силер билбейт экенсиңер. Мен азыр чыныгы патриотту чакырам силерден.
Şu жерге келип службаны кылып, службасы бүткөндөн кийин контракт менен ишке кирип, контракт бүтүп пенсияга чыккандан кийин кете бер десең да болбойт, Мен деген чегара кайтарышым керек. Мен эч кимге ишенбейм деп, эч кимге ишенбеген бир сал. Кете бер, уже пенсияга чыктың, Сага пенсияда айлыкта бергенге бюджет жетишпей атат десең, мен ама айлыктын деле кереги жок, мен жөн эле пенсиядамы карап жүрө берем деп болду. Иманалиев. Мен. Мына, көрдүңөрбү? Бас бер. Барганга болбойт, жолбош командир. Неге болду? Мен жылсам эле граница жылып кетип атпайбы? Ана патрот, көрдүңөрбү? Иманалиев, сен коркпой эле кой, ал жака солдаттарды жөнөткөнбүз, карап турат, сен келе бербе. Жүрөйм, ваф. Ыздарашылайын го, түшүндүм. Берке, ваф, не? Жолдош командир, эме көнүп калыппыз да. Не көнүп калды? Мына коңшулаш мамлекеттеги граница кайтарган жокерлерди карап турсаң эле иттер менен жакшынакай басат. Бизде ит жок. Күгүм киргенде ити бар экен деп ойлосун деп өзүбүз эле вафылдап жүрөбүз. Сен тактикаң Ормондыкындай го. Молодец. Дагы ушинтип 5-6 жыл кызмат кыла турган болсок, жөнөкөй сүйлөшкөндү унутуп калып эле бири-бирибиз менен вафылдашып эле калат окшойбуз. Ваф деп. Переживать этпе. Итти мындай эле кое тур. Адамдар эми келип атат, акыл эсине кирип. Эми армияга буякты тартабыз, анан иттерди алып келебиз, анан вафылдабай каласың. Түшүнүктүбү? Түшүнүктүү. Молодец, мына чыныгы жокер ушу, молодец. Карачы, мыкты, нак патрот. Кудай буйруса, сага даңк деген медалды берип туруп, жолго салабыз. Ошондон ары кетесиң, ардактуу эс алуу. Жолдош командир, кетпей эле койбоймбу? Неге? Мына жакта мына коңшулаш мамлекетте солдаттар менен мындай бири-бирибиз менен катташып жүрө берип мындай көнүп калдык да, бири-бирибиз таанып калдык кадимкидей. Акыркы күндө семейный катташып болуп азыр чорникас ойноп атабыз. Как раз мунуга айда менин өчүрөтүм да. Алып калайын дейсиңби? Чорникастан алып калайын, анан эмне кылсаңыз. Мындай кылабыз. Сен чорникастан ал. Алгандан кийин кайра башынан ойнойбуз. Башында мен болоюн деп туруп эле дагы ал, анан кийин кетип кал. Кандай кылсак да ушу чорникастан алып алайын, кете бересиң. Молодец. Азыр мындай кыласың. Мунугу экөө армияга келип чалдар экен, бири 38-те, бири 37-те экен. Азыр ону жактагы 17-18 жаштагы солдаттардын арасына кошсок, буларга дедовщина көрсөтсө, намысына чыдабай асынып алган болезне калабыз. Буларды өзүнчө тарбиялап, өзүнчө чегара кайектен башталат, каекте туруш керек, эмне кылыш керек, баарын үйрөтөсүң. Болду жолдош. Анан эң жакшысы муну здоровый экен стакей. Сага жакшы болду, күндө какталып, куш кечке чегарада жүрөсүң. Муну тургузуп коюп көлөкөсүндө отуруп, дүрбү салып турасың да эки жака. Түшүнүктүү? Кандай секреттери бар армиянын? Ушуларга үйрөт. Бүгүндөн баштап ушул силерге үйрөтөт. Туңарбы? Ошондой кылсынчы. Военный билет берсеңиз эле кетет элем да. Так. Жолдош жокерлер. Бүгүндөн баштап армия, служба, дружба дегендей эле бүгүндөн баштап мен силердин атаңар дагы, апаңар дагы менмин. Аялыңыз дагыбы? Кандай аял ке? Апаңар атаңар эле дедим го. Силер менен мындай граница жөнүндө таанышып кетели. Азыр границанын жээгине барабыз да, кайсы жерден кайсы жерге чейин бизге караштуу, кайсы жерден кайсы жерге чейин кошуналарга караштуу экенин бир четтен түшүндүрүп өтүп кетем. Даярсыңарбы мекенди коргоонго? Даярбыз. Анда солго бурулабыз. Менин артыман кеттик. Анан айып